Amnesty International эл аралык укук коргоо уюмунун маалыматына ылайык акыркы кезде дүйнө жүзүндө өлүм жазасына тартылган кишилердин саны кескин өсүп кетти. Алардын жүргүзгөн мониторингинде 2015 жылы өлүм жазасынан өмүрү кыйылган адамдардын саны 1634кө жеткен. Бул көрсөткүч 2014 жылдагы жыйынтыкка караганда 50%га көбөйгөнүнөн кабар берет. Мындай оор жазага кабылгандардын көпчүлүгү Иранда, Пакистанда жана Сауд Арабияда катталган. Бирок ага катар эле 2015 жылы көпчүлүк өлкөлөрдө өлүм жазасына тартууга бүтүндөй тыюу салынган учурлар да болгон. Анголада сары безгектен каза болгондордун саны 225ке жетти. Оору өткөн жылы катталып, ал бат эле өлкөдөгү 18 провинциянын 16сына жайылган. Вирус тарагандан тарта сары безгекке чалдыккан 16 000 киши катталды. Бийлик өкүлдөрү кырдаалды колго алып, вирустун жайылуусун басаңдатуу үчүн февраль айында массалык вакцинация жүргүзгөн, бирок эч кандай майнап чыккан эмес. Учурда сары безгек күндөн күнгө жайылып, андан каза болгондордун саны да күн санап өсүп барууда. Бельгияда жүк ташуучу унаалардын айдоочулары нааразычылык акциясына чыгышты. Алар ашыкча жүккө төлөнүүчү айып пулдун өсүүсүнө нааразы болуп, өлкөдөгү борбордук көчөлөрдүн бирин тосуп алышкан. Жаңы мыйзам 1-апрелден тарта күчүнө кирген. Анда чоң унаалар үчүн 3,5 тоннадан ашыкча жүк жүктөлбөсүн деп жазылган. Ошондой эле эгерде жүктүн салмагы көрсөтүлгөн ченемден ашып кетсе, мыйзам чегинде айып пул төлөнөт деп эскертилген.